Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз белгилүү куудул Жамбыл Камчиев менен маек курмакчыбыз. Жакшы билесиздер, бул киши президенттикке дагы талапкерлигин коюп жүргөн, мындай саясаттан дагы артта эмес активдүү жараныбыз. Бир нече кинолорго тартылган. Мен ошол кишини маекке чакырдым эле. Анда эмесе мени менен болуңуздар достор. Азыр коңгуроо чалабыз ошол кишиге. Alo. Alo. Assalamu alaikum Жамбул агай. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Жамбул агай, ушул сиз менен бир маек куруп элдерге ушул сиздин ойлоруңузду бир жеткизсем деген максатым бар эле. Мына Кудай буйруп азыр мүмкүнчүлүк болуп отурат. Биринчи суроом сизге. Ушул элибизде саясий ахвал кандай? Сиздин прогнозуңуз боюнча, сиз албетте саясий серепчи эмессиз, бирок мындай саясаттан артта калбаган активдүү адам катары ушул саясат жөнүндө сүйлөшөлү, андан кийин искусство тармагында, жашоо тармагында сүйлөшөбүз. Ушул саясаттан баштасак деп турам. Рахмат, көңүл бурганыңа. Атың ким эле? Бакыт. Фамилияң кандай? Абдумаликов. Ооба, мен Питердемин агай. Мен Бишкектемин азыр. Анан саясий ахвал эми бул жерде өтүп бардыгы 4 октябрда болуп турган парламенттик шайлоого даярданып атышат. Бакыт тизмедеги немелердин, коррупционерлердин, уурулардын, депутаттардын тизмелерин тактап атышат. Kimler barat, kimler koyat, kimler dayışı dağı kurdaş gerek, kimler turlaş gerek, uşuladın bardığın taktap atışat. Kırgızistan'da bakı çeşitçi situasyon geldi. Kırgızistan bundan arı önük böyle 4. Oktyabr'dağı nemede bilinetti parlamentik şayloda. Жамбул агай, эми кече мен мисалы бир серепчилерди карап турам да, биз дагы интернеттен. Марсариев айтты, эгерде 4-чү шайлоодо ошол күтүп турган шайлообузда ал акыбал ушул эл күткөндөй болбосо, бизде деле Белоруссиядагыдай акыбал болуп кетиши мүмкүн. Ушуга батыш өлкөлөрү дагы кызыктар деп, ушуга сиз кандай карайсыз? Элдер чын эле ошондой тополоңго барышы мүмкүнбү, же мына пандемиянын экинчи толкуну келатат деп атат, жөн Кудай деп отуруп бир мындай жакшылыктан үмүт кылып дегендей, дегеле эмне бизди күтүшү мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Өзү астрологторду дагы угушубуз керек. Астрологтордун айтышы боюнча 4 октябрдагы неме парламенттик шайлоо не состоятся болот экен. Же болбосо болбой калышы да мүмкүн экен, ага чейин эле шайлоого чейин. Анан ушунчай кызуу тополоңдор болуп, анан президент өзү отставкага кетиши мүмкүн экен. Неме оорусуна байланыштуу деп. Анан мунун бардыгын мындан 3 жыл мурда бир аял айткан эле, бир астролог божосун көз ачык аял айткан эле, Кыргызстанда жакынкы жылдарда президент дагы, парламент дагы, өкмөт дагы кетип 15 күн бийлик болбойт Кыргызстанда деп. Ошол нерсеге акырын баратабыз да. Эми агай, бул эми көз ачыктар ар нерсени айтып эме кыла берет да, мен го эми ал жагынан билбейм. Эми элибиз жок, мен мисалы көз ачыктар ишенбейт элем. Анан астрологторго бир топ ишенип калдым да, былтыр ушул маалда бирөө айтты да, эндиги жылы апрелде дүйнөлүк 3-чү согуш башталат. Америка менен Кытай дүйнөнү экиге бөлүп алганга аракет кыла баштайт. Ага каршы Кыргызстан чыгат, башка дагы майда өлкөлөр чыгат. Анан бизди Кыргызстанды бүт дүйнө жүзү колдойт да, биз жеңип чыгабыз. Эле мен түшүнбөй калдым, ушундай да болчу дедик. Биз логикага туура келбей турган нерсе да. Анан Кытай менен Америка Кыргызстанга каршы кандай согушат. Анан көрсө бул пандемия экен деп. Ана астрологдор мындай жылдыздын жайгашышы боюнча гана
anlatıp koyuştur da şunday düşünüksüz nesler bu dünyalıq maçtapta nerse depçi. Eme Oşol iş kaşıp ana neme bu bulardık o'sha dünyalıq soğuş bolğan bilen o'sha dünyalıq soğuş oşuganda nesi oldu? Şuncha adam kırılıp atat, adamlar ölüp atat. Günlük yüzdөгөн mingden adamlar ölüp atpady. Жамбулак эми дагы бир анда ушул нерсеге байланыштуу сөз берип айтып коеюн. Анда эмне биздин ордубуз эки чоң держава согушуп атса, тиги Арстан Алайдын жетекчилиги астында 3-дүйнөлүк согушка киребизби? Анда кандай болуп калат? Биздин жетекчибиз ким болот анда? Жок, уже согуш болуп бүтпөдүбү? Согуш болду мына. Dünyalıq pandemiya boldu. Азыр согуш болуп атат дагы, бирок уже башлаганда согуш. Bizim şu biz Kırgızistan eğer şu pandemiyani жеңсек demek şu 3. Dünya Savaşı жеңсек. Биздин өзүбүздүн жеңишибиз. Жакшы. Эми агай, сиз саясатта көптөн бери жүрүп калдыңыз. Президентке дагы өзүңүздүн кандидатураңызды койдуңуз эле. Сизден үйрөнүп алдыбы билбейм. Тиги Украинада Владимир Зеленский президент болгондон бери мен өзүм каналымда айтып койдум эле, Зеленский синдрому башталат эми, артисттердин баардыгы саясатка келебиз деп каттуу аракет кыла башташат деп. Анан чын эле ушул Зеленский президент болгондон кийин биздин дагы бир топ искусство тарабында жүргөн адамдарыбыз депутаттыкка барат деп жатабыз, ар кандай партиялар менен кошо сындар болуп жатат. Сиз дагы бул саясий өнөктүктөн артта калбай бир партияга кошулуп депутаттыкка барайын деп аракет болдубу же бул жолу четтеле карап турасызбы? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Жок, мен биринчи чоң казат менен барсам деген ой пайда болду. Анан чоң казатта аксакалдар сен катышпай эле кой дештер. Анан болду дедим, катышпай эле койду. Тиги Рахман Разыков, Бекбор Бийик, алиги ким деген Шөнүк деген нерсе бар го. Ошол анан дагы ким Урмат Үсен деген да, анан дагы ким бар? Анжелика барат деп атат. Кумангазы Азыкбаев, Райхан Абдувалиева, Гүлжамиле Шакирова деген ошол искусствонун адамдары, акын жазуучулар ушундай кетип атышат да. Анан эми алар баргандан кийин мыйзам чыгарыш керек да. Ушулардын бирөө жарымы мыйзам жөнүндө сөз кылышты. Эч ким сөз кылган жок биздин артисттерденчи. Мыйзам оюнчук эмес да. Ал мыйзам деген жазылыш керек. Бүт бардык эмелерге конституцияга туура келиш керек. Анан биздин өзү конституциябыз туура эмес болуп атпайбы? Биздики 93-жылкы конституцияга кайтып барыш керек болчу срочно. Азыр бирөө сурап атпайбы, кантип барса болот деп. 93-жылкы конституцияга президент өзү указ чыгарып туруп кайттык аркага 93-жылкы конституцияга легитимдүү экен, ошонун бөлөгү бардыгы легитимсиз экен, ошого барабы деп туруп компания түзүп элде немелерди юристтерди топтоп алып ишти колго алыш керек болчу. Президент ага барган жок. Тиги Алмазбек Атамбаев дагы барат деген ойдо элем, ал дагы барбады. Текебаев болсо совсем немени 2010-жылы бузуп багындай конституцияны өзгөртүүнүн өзү эрежелери бар да, ошо эрежелердин бардыгын мындай колдонбой туруп конституцияны бекитип алды да. Ошол Текебаевдин конституциясынын негизинде иш кетип атат азыр. Азыр шайлоо ошонун негизинде болуп атат. То есть легитимдүү эмес конституциянын негизинде легитимдүү эмес шайлоо жүргөн атат да азыр Кыргызстанда. Түшүндүңбү? Түшүндүм байке. Демек биз дагы эле алиги жалган өзүнүн сама обман менен Кыргызстан дагы эле кетип атат да, өзүн өзү алдапчы. Кыргызстан өзүн өзү алдап атат. Саясатчылар алдап атышат өздөрүн. Ошо Текебаев өзү алдап атат өзүн өзүчү. Тиги Сооронбай дагы анын жанагы өзү Беркин Матраимов дагы неме Жээнбеков Башылбек дагы Берки Алтынбек Сулайманов бүт бардыгы өзүн өзү алдап атат да байкуштар. Булар 93-ке барыш керек болчу, легитим. Анан 93-ке барып туруп 105 депутат одномандатныйдан келип туруп, анан каалагандай немени конституцияны өзгөртүшсө болмок да. Анан өзгөртүп жазышса. Ооба, эми мисалы мен көп саясат жагын анча түшүнө бербейм, бирок кандай болгон учурда дагы
кайсыл конституция болбосун ушул андан бир мандаттуу шайлоодон болсо ошондо чыныгы элдин өкүлдөрү келет экен да. Мен ошол оюңузду абдан туура деймин. Эми могу кече күнү Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын съезди болду. Ошол жерде Адахан Кимсанбаевич айтып кетти. Биз парламентке өтсөк ушул бир мандаттуу шайлоо жолуна сөзсүз түрдө келебиз деп. Бул абдан туура чечим болот. Анткени бул партия менен болгондо кандайдыр бир күмөндүү структуралардан, кылмыш жагынан келген адамдар деле ошол партияга мүчө болуп алып, анан каалайсыңбы, каалабайсыңбы ошол партиянын жетекчиси чечсе болуп калат экен да. Бул сиздин оюңузга мен абдан туура кошулам. Анан өзүңүз кандай анан аксакалдар көнбөй койду дейсиз. Ким ал? Ошол Чоң Казат тарапта турган аксакалдарбы же өзүңүздүн кеңешчилериңизби? Эмне себептен Чоң Казат менен барбай калдыңыз? Ушуну дагы бир тактай кетсеңиз агай. Чоң Казат менен барбай калган себеби тиги Абдымалик Кудайбердиев деген аксакал бар. Өзү менин жердешим болот. Ошо Чоң Казаттын аксакалы. Анан ошол киши айтты, сен мындай даярдыгың жоктой жүрөсүң. Деле мен айттым, 93-кө барыш жөнүндө гана айтып атам. 93-төн башкасы туура эмес дедим. Десем, кийин булар съезде как раз 93 жөнүндө бир оозда сүйлөшпөдү да. 93 жөнүндө бир оозда айтылган жок съездечи. Анан мен жарыма алдында неме отуруп калган экен. Турат Акимов деген ошол Чоң Казатны негиздеген адам. Анан барып айттым, мен силерге 2 жыл мурда эмне кошулдум эле. Мен силерге кошулган себеби следующий эшик неметкенин бирден бир себеби 93-кө барабыз деп айтып атканыңардан келген себеби. Эмнеге 93-кө бир сөз болбоду десем, Адыран жөнүндө сүйлөсөк болбойт. Анда бизде 93-кө барабыз десе оюндан чыгарып коет дейт. Демек, президенттин окружениясындагылар бүт бардыгы 93-кө каршы экен да. Мен ушуну билдим да. Анан агай, анан ошентип сиз кетип калдыңыз. Анан азыр мындай бардык эле ушул партиядан кеткен адамдар ошол списокто башкы жака койбой койду. Анан ошондон кетишет дагы, анан чыгып алып эле анан мындай андай деп бир себептерин айта баштайт да. Сизде дагы ошондой болгон жокпу? Балким артыракка коюп койсо анан мени алдыга койбодуңар дегендей таарыныч болбодубу? Список жагы кандай чечилип жатты эле? Мен вообще списокто жокмун. 120 кылып койсо да мен неме макул болмокмун. Просто шайлоонун эрежеси туура эмес болуп атпайбы? Кимдин акчасы көп болсо золотой список болот экен. Ошо золотой список, анан серебряный список деген бул экинчи 22 ондук, биринчи 1ден 10го чейинки золотой список экен дагы, ондан 20га чейин серебряный список экен да. Анан буга ким бул алиги акчаны көп казынага таштаган, партиянын казынасына таштаган адамдар ийгет экен. Менде андай акча жок. Мейли агай, анда мен эми бул Чоң Казат жөнүндө оюм жакшы эле. Да, сүйлөй бериңиз. Бакыт, мен окшогон. Менде акча болгону менен ошо акчасы бар адамдарга караганда бардыгынан популярдуулугум бар. Адамдарга айта турган сөзүм бар, твердый позициям бар. Ошол дагы чоң жеңиш болмокта. Булар просто ошолорду эске алган жок да. Мен ага таарынбайм деле, себеби эртең 4-октябрда шайлоо легитимсиз болот дегенди угуп алып мен астрологтордон мен зачем жуман дедим да. Эртең талаш чарчам, эп коет деп. Өлүп кетпей дегендей мамиле кылып койдум да. Мейли эми аларга деле эгер чындап эле Кокстон Чоң Казат партиясы неме бийликке келе турган болсо, мен айрым Чоң Казаттын балдары менен сүйлөштүм. Банк системасын реформа кылганга мен жардам берем баары. Жакшы. Эми бул Чоң Казатка мен деле оюм абдан түз. Анткени булардын катарында ушул сиздин цех боюнча коллегалаштарыңыз Райкан Абдуалиеваны көрүп калдым. Курмангазы Азыкбаев жүрөт. Анан мен абдан бир акыркы кездери көз салып жүргөн бир жигит Асхат Осмонов деген мындай жакшы көз караштары менен чыгып жүрөт. Ушул адамдар да жүрөт да, ушулар списокко кириштиби? Биле аласызбы ушул адамдар жөнүндө? Абдуалиева, Азыкбаев, анан Асхат Осмоновдор. Эми мен булардын списогун билбеген, карабаган үчүн. Мен Асхат Осмоновду билбейт экенмин. Эми Курмангазы кирди списокко. Неме кирди? Абдуалиева. 20
5-nji, 35-nji kıskası bardalar ошо списокто жүрүшөт. Бирок кээ бир список эмес. Эгер мурдагыдай система менен 4-нчü октябрда дагы ушул акча менен өтө турган болсо, баштары эмне болот? Алиги бай партиялар өтөт. Ооба, эми 20-30дан бай 20-30дан немени алат, алиги добуштарды алат, дагы мандаттарды ошолор алып алат. Ошо чоң азаттыкка окшогон, бүтүн Кыргызстанга окшогон партияларга 10-15 неме гана тиет да. Анан алардын добушу чечиш аз болгону үчүн немеден өтпөй калышы мүмкүн. Алардын койгон немелери, баягы сунуштары өтпөй калат дагы. Ошол немеде коомдо өзгөрүү болбойт. Коомдо өзгөрүү болуш үчүн 93 күн кайтыш керек болчу. 93 күн кайтыштын жолдору бар. Мисалы, биринчи президент чечим чыгарыш керек. Конституциялык палатанын чечиминин негизинде. Экинчи, парламент чечсе болот эле, бирок парламентте жылаң уурулар да алар 93-тө калабайт. Үчүнчүсү, эл керек. Белоруссиядагы топлом кылып келип, 10 миң, 20 миң, 100 миң адам келип, 10 күн, 15 күн 93-кө барасыңар деп заставить етіп, 93-кө бардыртыш керек да. Борбордук шайлоо комиссиясындағы, президенті дағы, парламенті дағы, бүт бийликтин бардыгын 93-кө барбасаңар болбойт деп туруп, ошондо неме кылат. Ошондо өзгөрүү башталышы мүмкүн Кыргызстанда. Ансыз өзгөрүү болбойт. Жакшы агай, мейли анда бир аз саясаттан алысыраак искусство жаатына кетели. Сиз искусствонун дагы белгилүү өкүлүсүз. Көптөгөн кинолорго тартылып жүрөсүз. Алдыда чыгармачылык кандай пландар бар? Кино болуп жатабы, тартылып жатасыздарбы же пандемия болуп эле эч кандай бул искусство жок, бардыгы саясатка кирип, ушундай болуп кетип атабы? Кандай бул майданда эмне болуп жатат искусство жагында өзүңүздүн жеке? Ошо пандемияга байланыштуу бир топ артка кетүүлөр болду, бирок Кыргызстанда баары жеңиш болуп атты. Жанагы Мекен деген көркөм фильмди уктуңбу, көрдүңбү? Көрдүм. Ошол көркөм фильмди министр, маданият министрибиз өткөзбөй коюп, кинотеатрларга коюлбай калып, мен мына маданият министринин айланасында, чөйрөсүндө, окружениясында бир көп жылдан бери ошолду жеп, ошол немеде өзүнүн бир важный персона кылып алган адамдар бар да, ошолор бул жаш баланын башына айландырып, Азамат Жаманкуловдун ушундай интригаларды уюштуруп атышат да. Ушунун негизинде кино өтпөйт. Көрдүңбү, жакшынакай кино тартса дагы өтпөй калып атат. Аны ушул цензураны уюштуруп атышат да, бул айбандарчы. Ошо неменин президенттин окружениясындагы айбандар, мунун башкача аташтын дагы жок, эки буттуу айбандар да. Ушулар цензура уюштуруп атат. Цензура Кыргызстанда 92 жок болгон, ошо ойдон жок болуш керек. Ооба, эми интернет айдыңында деле Гүлсат Асылбаева баягы күнү закон киргизбедиби ушул маалыматты манипуляциялоо тууралуу. Анан жакшы өтпөй калды, анысы кийинкиге кайтарылып берилип. Мындай нерсе туура айтасыз, болуп жатат. Эми дагы бир жаңы кинолорго тартылуу деги мына азыр баягы 90-жылдары Союз таркагандан кийин бир топ Раматылык Советбек Жумадыловго окшогон белгилүү актерлорубузга роль жок, мындай забартом калып, аябай ушундай абал болгондо, азыркы кезде кандай эми мына сиздер белгилүү эле искусствонун адамдарысыздар, мындай көңүл буруу мамлекет тарабынан кандайдыр бир кино чыгарууга ушундай шыктандыруучу нерселер барбы же бизде такыр эле искусство калып кеттиби? Неме Курманжандатканы көрдүң да? Ооба. Ошого 70 миллионбу, 80 миллион акча бөлүнгөн экен. Анан ошол акчаны тууруңча тартышты. Анан эми ол жакшы тартты, жаман тартты, ол Садык Шерниязовдун талантына жараша, анын ой жүгүртүсүнө жараша болду да, ички дүйнөсүнө жараша. Аны көбү мактап атат, көбү жамандап атат. Бирок кино тартылды, акча бөлүндү. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо Атамбаев бул жерден азаматтык кылган да. Анем азыр 3 жылдан бери киного эч акча конкретно бөлүнө элек. Заказ да жок, мамлекеттик заказ жок, как будто биздин Кыргызстанда проблема жоктой жашап атабыз да.
Анан мен Ош кино деген киностудия уюштурдум. Ош фильм уюштурайын десем, Ош фильмде ошол мэриянын алдынан уюштура десек, мэриянын немелер шаардын мэрлери, депутаттары Ошчу түшүнүгү жок экен. Аларда искусство жөнүндө түшүнүгү жок адамдар отурат экен да. Эркиндай немелер, базаркондор, терек саткандар отурат да, элдичи. Ошолор bir bilen düşünüyor, tarih жөнүндө düşünüyor жок, искусство жөнүндө düşünüyor жок адамдар биздин бұл бюджетте аныкташат да. Эме сүйлөй бериңиз ага. Анан мен ошол студиянын 5-6 адам менен чакыргам. Азыр мен чоң азаттан эмнеге келдим? Ошол банк системасын өзгөртөбүз деген үчүн келгем. Абдумалик Кудайбердиев өзгөртсө болот айтканы үчүн келгем да кошулгам. Анан эми ошо өзгөрүп кете турган болсо, кече Кайрат деген бала айтты, ошол чоң азатта 1 триллион сом акча чыгарышыбыз керек да, ошону айландырышыбыз керек деп туура айтат да. Ошо 1 триллион, мен 750 миллиард сом деп аттым эле, ал 1 триллионго чыкты да. Анан эми Жамбул агай, сөзүңүздү бөлүп койдум ушул банк. Да. Ошол мигранттар бардыгы Кыргызстанга кайтып келмекте, 1 триллион акча айланат болсочу. Ооба, эме ушул сөзүңүзгө аралжы бузуп койдум сөзүңүздү. Эме банк жөнүндө айтсак, эми мына биз светтик өлкө болгону менен көпчүлүгүбүз ушул ислам салттуу динин тутунабыз. Исламда бул процентке берүү деген нерселер жок болуш керек да. Анан ушул эле ислам принциптери менен анча-мынча дүйнөнүн өлкөлөрү ушундай банктарды уюштурулган жактары бар фактыда. Анан сиздер айтып жаткан банктагы реформалар кандай? Ислам багытында пайыздык төлөмдөрүн башкача карайсыздарбы же кадимки эле ушул азыркы эле капиталисттик банктарды деле бир реформа кылуу, эгерде кабарыңыз болсо, кандай реформа болот? Өзү 195 мамлекет болсо, ошонун где-то 180-де неме бар да, өзүнүн валютасы бар. Ошол валютасы бар өлкөлөрдөн 24 мамлекет проценти жок акча таркатат экен, кредит таркатат экен. Bir мамлекет, Япония, минус менен берет экен. То есть сен кредит алсаң 1%-ин кесип берет экен. Анан биздин мамлекет дүйнө жүзүндөгү эң проценти жогорку 20 мамлекеттин бирине кирет. Мен ислам неме банктары кандай иштейт, анын эрежелерин жакшы билбейт экенмин. Бирок проценти жок деп атышат. Бирок анда алардын башка бригадалары болотмуш. Анан тиги еврейлердин системасында 400% менен берилет да. Азыр дүйнө жүзүндө ошо еврейлердин системасы башкарып атат да, туурабы? Ооба. Анан эми ошол негизинде бизде эмне болуш керек? Проценти жок кредит таркатылыш керек. Биз ушуну немеге Кыргызстанда колдонушубуз керек. Себеби Кытайда дагы, Южный Кореяда, Японияда немелер вообще процент албайт экен бул мамлекеттечи. Ошон үчүн өлүп атышат. Агай, жакшы, ушул сөзүңүздү бөлүп койдум да. Чоң азаттардын ушул процентти азайтабыз дегени бул олуттуу эле көз караштагы саясат экен. Мен абдан колдоймун. Анда чынында эле ошол мен деле ушул кредиттин айынан чынын айтыш керек, ушинтип тентиреп жүрөбүз да, баягы тиричиликке жетпейт экен бизде айлыктар. Көп чоң кредиттерди алып баштаганбыз иштер деле аягына чыгып бара жатат. Эми ошол кредиттерди төлөөгө, Кыргызстанда чоң кредитти төлөөгө эми кимге чоң, кимге майда да. Кээ бир акчалар мага чоң болгон нерсе ал байларга эчтеке деле эмес. Бизге окшогон, мага окшогон адамдар, сиз туура айтасыз, ушул банк системасын, ушул кредиттин айынан дагы ушинтип тентиреп талаада жүргөндүктөрү бул чыныгы факт. Рахмат агай. Анан сиз 2 миллион кыргыз эмнеге талаалап жүрөт? Ушу кредиттин айынан талаалап жүрөт. Ооба. Биздин Кыргызстандагы банк система, улуттук банк ушу кыргыздардын тентип кетишине именно ушулар күнөөлүү, ушулардын кесепетинен болуп атат. Ооба. Ошол муну айтып эле атабыз, деп эле атабыз, бирок эч кимге бийликке жетпей атат.
Эми эл карапайым эл түшүнөт да, бийликтин окуусу келбейт. Бийликтин ою башка жакта. Эмне ойлонуп атышат, мен эч түшүнбөйм да. Ооба. Мен дагы жанагы Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду деген ачылды. Анан ага чоң проектлерди эле бир чоң эмелерди алып, анан өздөрү эле ошол банкирлер, капиталисттер, байлар алышып эле, ал эми карапайым адамдарга эчтеке билинген жок да. Мисалы үчүн мен барып ал фонддон ал үчүн чоң бир планың айт дейт экен. Анан мен каяктагы чоң планым бар. Эми карапайым адамда өтө чоң деле план болбосо керек. Ошондой да сиздин айтканыңызга толук кошулам. Агай, анан сиз канча жолу президенттикке ушул кезге чейин койдуңуз? Эми мындан кийин дагы бир коеюн деген амбициялык бир пландарыңыз барбы же болду деп койдуңузбу? Жеке жашооңуз ушул айта кетсеңиз, секрет болбосо. Мен 66-га чыктым. Путинден 2 жаш күчүмүн. Трамптан 10 жаш күчүмүн. Немеге Тиги Сингапурду көтөргөн адам 78 жашка чыкканда бийликке келген экен. Ли Хуан деген. Демек, күрөшсө болот, неме кылса болот. Мен 1 мүнөттөгү багы немени токтото элекмин күрөштү. Азыр дагы пост жазып чыктым. Что 93-кө бармайын, туура эмес. Текабайдын 2010 жылкы конституциясы легитимдүү эмес. Себеби конституцияны жазуунун эрежелери сакталган эмес. Ошон үчүн 93-кө кайтыш керек деп жаздым. Бирок эл карапайым эл колдоп атат, саясатчылардан бирөө жарым туура айтасыз деген жок да. Себеби алардын бардыгы уурдаган, бардыгы ошол саясий аренага кантип келген. Акайдын системасы менен уурдап туруп мамлекеттик мүлктөрүнөн келишкен да. Агай, сиз ушул чоң казаттан кеткен бойдон башка бир партияларга ыктап депутаттыкка коюуну койбопсуз да? Андай жок болуп тур да. Пока ошол чоң казат тарабында эле экенсиз да? Мен чоң казатта эле партия билетим бар да. Эми бир жылда жок дегенде бир жылда бир жолу неме секирейин. Мен жакшы агай. Республика ата журтта элем да. Республика ата журттагы багы камчылык ташып камалып кеткенден кийин бүт бузулган да системачы. Өрдө бабаны билген болгон жеген ушундай да. Анан бабаны камчылык ташып ким дагы ошол Текабай немелери кайтып келбейт да 93-кө. 93-кө келе турган түрү жок булардын. Анан антип неме кылса болот. Агай, өтө узак болду, элдерди эме кылып койбойн, дагы бир маанилүү бир суроом бар. Менин каналым Десин ТВ деп аталат. Бул Денис Ак интеллектуал ТВ дегенден которгонмун да азайтып. Анан биз ушул ден соолук жагына көп бурабыз да көңүлдү. Сизде аябай жакшы кайраттуу пландарыңыз бар экен. Дагы деле демдүү, күчтүү мен жасаймын деп жатасыз. Эми ал нерсенин бардыгына Денис Ак адам болуш керек да. Бул спорт, физкультура жагына эртең менен кичине жүгүрүп дегендей кичине көңүл бурасызбы же бул жагынан кандайсыз? Ушул жагын бир айта кетсеңиз. Физкультура менен заниматься этсе жакшы болот. Спорт адамды спорт человека калечит, а физкультура развивает организм деп коебу. Физкультура менен спорттун айырмасы бар да. Ооба. Спорт адамды сындырып коет экен да. Ооба. Неме болсо, физкультура бул адамдын организмин бекемдейт экен. Ошон үчүн спорт менен заниматься болот. Мен спорт менен заниматься эткенге неме физкультура мен заниматься эткен убактым бар. Кетимен алып күрөп алып колумда дайым иш кылам мен үйдөчү. Жакшы агай, жакшы. Сиз ушинтип көңүл буруп маекке келип бергениңизге чоң рахмат. Сизге кайсыл тармакта болбосун, саясий жакта болобу, искусство жагында болобу, мен сизди абдан сыйлаймын, ийгиликтердин болушун каалаймын. Дайыма ушинтип элге пикирлериңизди билдирип туруңуз. Ийгилик бала чакаңыз менен тынч болуңуз агай. Неме? Бакыт эмки жыл ушуда ден соолукту кантип чыңдоо жөнүндө сүйлөшөлү, менде бир топ нелер бар. Макул агай, жакынкы кездер эле мен ошол ден соолук боюнча сиз менен дагы көп маектешем. Рахмат агай.
Urmattуу YouTube kanalının görүүчүлөрү, Desin TV kanalının sүйүүчүлөрү. Ошентип биз агайыбыз менен маекти бүтүрдүк. Ушундай тондо болду. Бул кишиге дагы ушундай ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай жашы бир топко барып калгандыгына карабай көрдүңүздөрбү, активдүү биздин көптөгөн жаштарыбыз мен шайлоого барсам деле, барбасам деле тиги чечилет, тияктан чечип койгон дегенде кайдыгер мамиледебиз да. Мына кимдерден талим тарбияны алышыбыз керек да, достор. Ошол менин бүгүнкү айта турганым. Көңүл буруп көрүп койгонуңуздар үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиремин. Эгерде биздин бүгүнкү берүүбүз жаккан болсо, лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.